Анда эмесе экинчи сабагыбызды баштасак, сабагыбызды баштаганга чейин Google Classroomга кантип кошулабыз ошол тууралуу берейин. Э, Биринчиден эле баарыңыздар Google'ду ачасыздар өзүңүздөрдүн. Мындай кылып, бул жердеги 9 точка бар. Сиздин аватарыңызда 9 точка бар. Ошол 9 точканы бассаңыздар, бул жерде бир канча Google'дун сиздерге сунуштаган сервистери бар. Карап көрсөңүздөр, аккаунт, поиск, Google карта, почта, Play Market, презентация, бүт баардык нерселер бар. Google форма жана башка. Ушул жерден могу класс дегенди басасыздар. Өтө ылдам айткан жокмунбу? Бул жердеги Google'дун ичинде 9 точка бар чекесинде. Ошону басасыздар. Анын ичинен класс дегенди табасыздар. Бассаңыздар мынтип ачылат. Ачылгандан кийин могул жерде 9 точканын жанында эле плюс деген бар, кошуу. Ушуну бассаңыздар, присоединиться деген чыгат, анан создать курс деген экөө чыгат. Сиздер присоединиться дегенди тандайсыздар. Ушул жерге, бул жерге код жазасыздар. Азыр мен ушул кодду чатка таштап коем. Ушул жерге жана мен чатка таштаган кодду жазып туруп эле присоединиться дегенди бассаңыздар, сиздер биздин классрумга кошулуп каласыздар. Мен ошол кодду азыр копировать этип алайын. Могул код. Чатты ачып туруп. Муну сөзсүз азыр жазаштын кереги жок. Муну жөн эле сактап алыңыздар. Мүмкүн болсо администраторлор жана WhatsApp группаларга салып койсоңуздар болот. Бул биринчи жолу. Экинчи жолу мен азыр шилтеме берем. Ссылка берем. Ошол ссылканы копировать этип алайын. Муну деле чатка таштап коем азыр. Чаттан администраторлор WhatsApp группаларга салып койсоңуздар, ким ошол группага кошула турган болсо, шилтеме менен өтө турган болсо, биздин класска кошулуп калат. Ушунчалык оңой. Бул биздин азыр сабак өтүп аткан аккаунт менен эмес, башка, могу мен өзүмдүн жеке аккаунтум менен Google түзүлүп атат. Бул азыркы биздин өтүп аткан сабактардын записинен бери мен ушул аккаунтка өткөрүп, анан жайгаштырып турам. Азыр биринчи сабак деп тапшырмалар түзүлгөн, бирок бул жерде четесинен кошулуп атасыздар, көрүп атам. Экинчи сабак деп ар бир сабак боюнча сабакта өтүлгөн материалдарды жана эмне кылыш керек, эмне тапшырма болот, ошолорду жайгаштырып турам. Бул жерде мындай кыласыздар. Сиздерге поштаңыздарга сообщение барып турат. Ушундай тапшырма келди, же болбосо ушундай деп объявление жазды, же болбосо ушундай сөздөрдү жазды. Мен эмне кылсам, ошонун баары сиздерге поштаңыздарга кат болуп барып турат. Же болбосо жана 9 точканы басып, классрумду ачсаңыздар эле, могул жерде лента деген жерде чыгып турат. Эмне сөздөр болуп атканы. Оңой эле кыйналбайсыздар дегеним. Задание дегенге өтсөңүздөр болот. Бул жерде эмне тапшырма бар экенин ачасыздар. Ушул тапшырмага кааласаңыздар, бул жерде комментарий дегенди басып туруп, комментарий жазсаңыздар болот. Же болбосо заданиянын ичин ачып туруп, аткарып туруп, кайра же файл түрүндө отправить десеңиздер, кайра мага келет. Мен ар бир келген тапшырманын жоопторуна оценить работу дегенди басып, бал коюп турам. Жыйынтыгында пороговый балды айтам, ошондон өткөндөрдү, кандай десем экен, өткөндөр ошо курсту ийгиликтүү өттү деген сыяктуу баа беребиз. Бул тууралуу дагы
улам сабактын жүрүшүндө кошумча маалымат берилет. Давай лучше выйду слушать. Микрофонуңуздарды өчүрүп алып турсаңыздар. Анда эмесе жанагы башында айтып өтпөдүмбү? Бир канча сунуштар келди. Ошонун бирөөсү компьютерди өчүрүп күйгүзүүдөн баштасак деп. Эми компьютерди өчүрүштүн эң биринчи эле күйгүзүүдөн баштайлы. Күйгүзүш үчүн системалык блокто атайын өчүрүп күйгүзгөн кнопка болот. Бул сүрөттө көрсөтүп турган жөнөкөй эле стандарттуу процессорлорду көрсөтүп турат. Бул жерде жогору жагында да болушу мүмкүн, ортосунда болушу мүмкүн, сол жагында бардык эле жерлерде жайгашы мүмкүн. Болгону бул жерде өчүрүп күйгүзүүнүн өзүнүн кнопкасы бар. Ошону басуу менен күйгүзөбүз. Монитордо дагы жана башка бардык түзүлүштөрдө ошондой. Өчүрүү үчүн мен азыр мындай кылалычы. Мен презентация кылбай эле живой экранды поделиться кылып көрсөтөйүн, ошондо жакшыраак болот. А презентацияны жана Google Classroom'га салып коет. Улам бул экранга келип турушка туура келип атат, анткени жаңы кошулгандарды кошуп турбасам, алар көп күтүп калышат. Эми компьютерди өчүрүү үчүн эмне кылабыз? Бул жерде пустту басабыз. Өткөндө пуст боюнча кенен айтып бербедим беле? Ушул жерде биринчи эле кнопка жанагы өчүрүп күйгүз кнопка бар. Ошол жерге келсеңиздер, муну өчүрүү, күйгүзүү, же болбосо перезагрузка, же болбосо спящий режим деген 3 кнопка, 3 команда болот. Эгерде өчүргүңүздөр келсе, завершение работанын базасыздар. Эгерде өчүрүп күйгүзүш керек болсо, перезагрузканы базасыздар. А эгерде спящий режимге коюш үчүн анда спящий режимди базасыздар. Спящий режим тууралуу өткөндө кеңири айтып бергенбиз. Бул жердеги спящий режим болсо, бул күчкө салып уктатуу үчүн. Компьютерди мисалы үчүн мен туруп кетип баратсам, 1 сааттан кийин келе турган болсом, анда мен спящий режимге басып коюп, анан кетип калсам болот. Урматтуу катышуучулар, микрофонуңуздарды өчүрүп коюп турсаңыздар. Эгерде сүйлөш керек болсо, ошол учурда гана күйгүзүп сүйлөсөңүздөр, калган учурда өчүрүп койсоңуздар, башкаларга тоскоолдук болбойт болчуңуздар. Бул жерде мындай суроо пайда болушу мүмкүн. Сөзсүз эле ушинтип басып өчүрүш керекпи, же жөн эле жанагы кнопканы басып дагы өчүрсө болобу? Жөнөкөй кнопканы бассаңыздар деле өчөт. Бирок ал жерде жанагындай системанын бир аз бузулушуна алып келиши мүмкүн. 1 өчүрсөңүздөр эчтеке болбойт, 2, 3, 10 жолу өчүрсөңүздөр эчтеке болбойт, бирок андан кийин системдик файлдарга доо кетип, системанын толук иштешине бир аз маселе жаралышы мүмкүн. Бул мындай түшүнүш керек да. Мисалы телевизорду пультту бассак, күйүп калат дагы каналдар көрсөтүп баштайт. Компьютерде эле ошондой деп түшүнүшүбүз мүмкүн, бирок жок, компьютер андай эмес. Компьютер жанагы операциондук система деп айтып өттүкпү? Ошол системадагы бардык программаларды ачып, ичиндеги иштеп аткан түзүлүштөрдүн чын эле иштеп атабы, иштеген жокпу? Кошулуп турабы, кошулган жокпу? Ошонун баарын тестирөө менен негизинде анан рабочий столго жеткенде ошончо программанын баары иштеп турган болот. Сиздер кнопканы басып өчүргөндө же болбосо свет өчүп калып өчкөндө, ошол иштеп турган программалар өзүнүн иштөө функциясын завершит деп анан жабыш керек болсо, ошону аткарбай калат. Ошон үчүн өзүнүн эрежеси менен өчүрүшүбүз керек. Пустка келип, өчүргөндү басып, анан завершение работаны бассак, бул дароо өчпөйт, өзүнүн керектүү программаларын завершение кылып, андан кийин өчөт.
Эми компьютердин ичиндеги дисктерге токтолобуз. Мой компьютерди ачканда, менин компьютерим деген ачканда, ичинде компьютердин ичиндеги дисктер көрүнөт бизде. Азыр биздин учурда локальный диск С, локальный диск D, локальный диск E деп турат. Менин компьютеримде локалдык дисктен 3 экен. Бул кээ бир компьютерлерде бирөө эле болушу мүмкүн, кээ бир компьютерде экөө болушу мүмкүн, же үчөө, же болбосо бир канча болушу мүмкүн. Бул колдонуучуга жараша, колдонуучудан көз каранды. Менин учурумда локальный диск С дегенибиз бул SSD диск. SSD диск дегенибиз хард дисктин азыркы учурдагы үлгүлөрүнүн бири өтө тез иштейт. Ошого SSD диск коюлган. Бул локальный диск S'да биздин операциондук система орнотулган. Локальный диск D менен локальный диск E болсо, бул кошумча файлдар үчүн колдонулат. Эми эмнеге ушундай экөө же үчөө керек? Бул мындай учурда керек болот. Мисалы, локальный диск С, анан локальный диск D экөө эле бар деп элестетели. Көбүнчө локальный диск С бул системага берилет, операциондук системалар. Операциондук система ошол жака отурат. Бардык файлдар, системалык файлдар, жаңы коюлган программалар бүт ушул жерде иштейт. Ал эми локальный диск D'га болсо, биздин кошумча файлдарыбызды жүктөсөк болот. Биздин видео файлдар болушу мүмкүн, же болбосо Word файлдар болушу мүмкүн, же болбосо сүрөттөр, музыка жана башкалар. Эми бул эмне үчүн экиге бөлүп кароо сунушталат? Анын дагы себеби бар. Эгерде системаны кайрадан переустановка кыла турган болсок, жанагындай свет өчүп кала берип, кайра свет өчүп кала берип, же болбосо туура өчүргөн эрежесин билбей, улам өчүрө берип, убакыттын өтүшү менен биздин система бузулуп кала турган болсо, анда системаны кайрадан переустановка кылыш керек болот. Эми причиналар аябай көп. Айтып атам, кайра переустановка кыла турган болсо, ушул локальный диск S'да система бар болсо, ушул локальный диск S'нын ичинде эмне бар болсо, ошонун баары өчүп калат. Анткени дискти форматтап кайра койгондо ичинде файл калбайт. Ошол учурда бизге компьютердин ичинде керектүү файлдар бар болсо, ошол керектүү файлдарды локалдык диск D'га көчүрүп алабыз. Андан кийин локальный диск S'ны жаңыдан системаны орноткондо баары жаңы система, жаңы диск болуп, биздин эски файлдар жоголган. Ошол учурда локальный диск D'дан кайра керектүү жерге көчүрүп алсак, баары ордуна келип калат. Көчүрүп албай деле колдоно берсек болот. Андан тышкары, мен азыр колумда флешка бар азыр. Ошо флешканы колдонгонду көрсөтөм. Бул флешканын да бир канча түрлөрү бар. Мен азыр колумда бир флешка бар. Ушул флешканы компьютерге сайып, колдонуш үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн компьютердеги ушул флешканы сая турган USB портко саябыз. Экранды дароо көрсөтөйүн. Сайганда монитор автоматтык түрдө өзү загрузка болуп ачылат. Мен азыр муну жаап эле турайын. Жанагы эле компьютерге кире турган болсок, эсиңиздерде бизде локальный диск С, D, E үчөө бар болчу. Азыр F кошулду. Бул тамгалары условно эле берилет. Бул латынча алфавиттик тамгалардын биринчи, экинчи тамгалары. Бул жерде A, B жок. Эгерде A, B боло турган болсо, бизде жанагы дискета, floppy диск деп коебуз. Ошондой сала турган дискета сала турган ошо дискеталарды A, B тамгалары менен көрсөтүлөт. C-ден баштап бул локалдык дисктер кете баштайт. Эгерде менде C, D эле бар болгон болсо, анда
мен жаңы сайган флешкам E болмок. Менде CD E болгон үчүн флешкам F болуп калды. Бул өтө эле мааниге эмес. Эң башкысы флешканын аталышын билсеңиз, маселе жаралбайт. Азыр флешканы ачыш үчүн үстүнө кадимкидей эле мышка менен 2 жолу басып, мына флешканын бул жерде флешкада эмне файлдар бар, эмне папкалар бар, ошонун баарын көрө алабыз. Керектүү нерсени ушул жерден мисалы ачышыбыз керек болсо, ачып, кадимкидей колдонуп, окуп, көчүрүп алып, тескерисинче кайрадан компьютерге көчүрүп, ошондой иштерди аткара берсек болот. Дагы бир суроолор болуп калып атат. Телефонду кантип кошсок болот деп. Кадимкидей эле USB кабель болот. Зарядкага сайган USB кабеллериңиздер. Бурун компьютерге кошконго мүмкүн болгон USB кабеллер мүмкүн болбой зарядкага деген USB кабелдер бар болчу. Азыр кабелдер бар. Микрофонуңуздарды өчүрүп алсаңыздар. Азыр бардык кабелдер компьютерге кошконго мүмкүндүк берет. Ал үчүн телефонуңуздарга эле USB кабелди саясыздар. Кээ бир компьютерлерде дароо ачат. Кээ бир компьютерлерде разрешение сурайт. Телефонду ачайынбы, разрешить, же болбосо запретить деп уруксат сурайт. Ошол кезде разрешить дегенди бассаңыздар эле компьютерге сиздин телефон кошулуп калат. Кээ бир учурларда телефонуңузда сизге USB сайылды, ошону зарядка катары колдонолубу, же болбосо файлдарды которуу үчүн колдонолубу деп сурайт. Менде ошентип сурап турган учуру, эгерде файл кылып колдон деген тандай турган болсом телефондон, кадимки жана флешка сыяктуу эле биздин телефонду компьютерде ачып алабыз. Мына, мен азыр телефонду кадимкидей эле компьютерге кошуп алдым. Бул жерде биздин компьютердин ичиндеги файлдарды, мисалы үчүн, могу видеону деп коелу, көчүрүп алгым керек болсо, оң жагын басып, копировать деп, кайрадан мен телефонумду ачып, ал жерге вставить деп көчүрүп алсам болот. Азыр ага убакыт кетирбей эле коелу. Мен экранды көрсөтпөй эле көрсөтүп койдум. Кайра бир ачайын. Мына мурда SDE болчу, флешка сайганда F болгон. Азыр мен телефонду кошкондо мына Apple iPhone деп чыкты. Бул менин телефондун памяти. Кошуп алыш оңой эле, көрдүңүздөрбү? Эми ушуну дагы туура сууруш керек. Флешканы сайып көчүрүп бүткөндөн кийин, же болбосо көчүрүп бүтө электе сууруп ала турган болсок, биздин ушу көчүрүп аткан файлыбыз толук иштебей калышы мүмкүн. Башка бир файлга барганда, башка бир компьютерге барганда ошолорду биз колдоно албай калышыбыз мүмкүн. Ошону туура сууруп алыш үчүн бул жердеги сааттын жанындагы стрелканы бассак, бул жерде безопасное извлечение устройств деп турат. Ошону бассаңыздар, ысыл түзүлүштөр сайылуу болсо биздин компьютерибизге ошолордун тизмеси чыгат. Жада менин флешкам чыгып атат, көрдүңүздөрбү? Извлечь диск 2.0 деп чыгып атат аталышы менен. Ушуну бассам, мага азыр мүмкүнбү же мүмкүн эмес мондай сообщение чыгат. Оборудование может быть извлечено. Эми мына сууруп алсам болот. Бул эң туура колдонушу ушундай болот. Жанагы компьютерди өчүргөн сыяктуу эле өзүнүн эрежесине баш ийбей эле түз эле сууруп алсаңыз деле болот. Бирок кээ бир учурларда жанагындай бир файл иштеп аткан болушу мүмкүн, же болбосо бир файл ичине көчүп аткан болушу мүмкүн. Ошол учурда сууруп алсаңыз, ал файлды башка жерде колдоно албай калыш мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде бир файл көчүп атат деп коелу, ошондо деле жанагынтип биз безопасное извлечение устройств дегенди басып,
ушу мен флешкамды чыгар деген баса турган болсок, ал жерден сообщение берет. Азыр ал флешка жатат. Күтө туруңуз же болбосо бир аздан кийин аракет кылыңыз деген сообщенияны берет. Ошондо биз түшүнөбүз, биз иштеп аткан флешка, сууралып аткан флешка колдонулууда экен. Же болбосо бир нерсе өчүп атат. Ал процессти аягына чыгарып, кайрадан өчүрсөк, ошондон кийин өчөт. Эми Windows операциондук системасы кыргызчага сөзмө сөз которгондо, эми орусчага, кыргызчага которгондо терезелер деп которулат. Windows деген терезе деген сөз, Windows көптүктүрү, терезелер. Бул терезелер деп аталган негизги себептердин бирөөсү биздеги ар бир программалар ушундай терезеге ачылат. Терезе дегенибиз могу төрт бурчтук ак бол экранда көрүнүп турат атпайбы? Ушуну терезе деп айтабыз. Ар бир ачкан нерсебиз, программаларыбыз, файлдарыбыз, папкаларыбыз өзүнчө терезеге ачылат. Ушул терезенин элементтерине кыскача бир сыйра токтололу. Эң үстүн заголовок деп айтабыз, ушул терезенин аталышы. Биздин учурда My Computer деп аталып турат. Ушунун сол жак бурчунда 3 башка элементтер бар. Эң четкиси крестик болуп турат. Үстүнө келгенде активдүү болуп калат. Бул ушул терезени жаап салуу үчүн колдонобуз. Эгерде биз ушу терезени жапкыбыз келсе, ушул бурчтагы крестикти келип мышка менен бассак жабылат. Эгерде өзүңүздөр көргөндөй экранга толбой эле турат азыр. Эгерде полный экранга ачышыбыз керек болсо, анда ушул крестиктен кийинки кичинекей 4 чатын басабыз. Эгерде биз унутуп калсак, кайсыны эмне кылат экен, баспай эле мышканы акырын үстүнө келип күтүп турсак, бул эмне кылаарын көрсөтүп берет бизге. Развернуть дегенибиз бүт экранды чоңойтот. Эгерде бүт экранга чоңоюп турганда кайра баса турган болсок, свернуть кичинекей режимге алып келип коет. Мисалы, муну биз мындай кылып кичирейтип алган болсок, каалагандай кылып чоңойткондо бүт экранга чоңоет, кайра кичирейткенде жана биздин мурунку кайсы размерде турган болсо, ошол жерге келип калат. Бул толук чоңойтуп, кайра кичирейткендин функциясын башкача да режимдер менен аткарсак болот. Могу терезенин чекесине келсек, могу мен мышканын курсорун карап турсаңыздар, чекесине келгенде стрелка эки жакта карап өзгөрөт, курсор өзгөрөт, көрдүңүздөрбү? Мышканын өзгөрөт. Ошону кармап туруп мышка менен чоңойтуп, кичирейтип, жылдырып алсак болот. Өйдө жагында кичирейтип, чоңойтуп, каалаган размерге алып келсек болот. Бул эмнеге керек болот? Мисалы, биз мониторго эки терезени жайгаштыргыбыз келсе, бирөөнү мындай кылып жайгаштырып, экинчисин биздин иштеп аткан Google Meet'ти жайгаштырып көрөлү. Мындай жайгаштырып алсак болот. Бул азыр рабочий столго мен эки терезе кое алдым. Бул сөзсүз эле эки терезе эмес, бир канча 3, 4, 5 өзүбүздүн канчалык бизге муктаждык жаралса, ошончолук терезе жайгаштырып, алып коюп иштей берсек болот. Эми бул жерде үчүнчү кнопкабыз бар, элементибиз бар. Бул свернуть, түрүп кой деген сөз. Мисалы азыр рабочий стол деген терезе ачык турат бизде. Ошону түрүп койдук. Бул жабылган жок. Болгону ылдый жакка келип туруп калды. Аны үстүнө мышка менен келип, эчтеке баспай эле келсек, мындай кичинекей терезече көрүнөт. Бул деген сөз ушул терезе ылдый жакта түрүлүп турат деген сөз. Бул жабылган жок деген сөз. Кайрадан бассак эле биздин терезе ачылып калат, ордуна келип калат. Кийинки мына биздин азыркы Meet'ти ача турган болсок деле,
video konferensiya acha турган болсок деле мен ылдый серинтип этип коюп атам. Кайрадан асыш керек болсо ушунду басып эле атып алам. Бул үстүндөгү элементтин үчүнчүсүн ылдый басып түрүп коебуз дебедикпи? Ушунун кызматын астындагы панель задачта ар бир терезенин өзүнүн орду туруп атпайбы? Мисалы, тапшырмалар, мит көрүп атасыздар. Ушуну бир басканда ачат, кайра экинчи баса турган болсок, кайра панель задачка түрүп коет. Ушул эки кызматты бирдей эле аткарат. Андан тышкары бул терезенин дагы бир канча менюлары бар. Меню дегенибиз могу файл, главное, поделиться, вид деген жазуулар ушу меню деген сөз. Главныйды бассак, анын ичиндеги аткарган командаларды көрө алабыз. Поделицияны бассак, анын ичиндеги видти бассак, анын ичиндеги. Мисалы, ушу рабочий столдогу ичиндеги элементтерди көрүп атабыз, ярлыктарды. Ушуну биз башкача кылгыбыз келсе, видти басабыз дагы. Мисалы, мелкие значки деген басып койсок, мындай кичинекей кылып чыгат берет. Плитка деп басып койсок, мындай кылып чыгат берет. Список десек, мындай кылып чыгат берет. Крупные значки десек, мындай кылып чыгат берет. Огромный десек, мындай кылып чыгат берет. Көрүңүздөр, биз значокторду кандай көргүбүз келсе, ушу видке кирип, ал жерден каалагандай кылып өзүбүз чизмелеп алсак болот. Таблица кылып жайгаштырып алсак, бул жерде жайгашыш тартиби, андан тышкары бул качан өзгөртүү киргизилген, андан тышкары мунун типин көрсөтүп берет. Бул папкабы, ярлыкпы, MP4 дегенибиз видео файл деген сөз, презентация ошолорду көрсөтүп берет. Бул сол жагында толук эле биздин компьютердин структурасын көрсөтөт. Мисалы, этот компьютер ачып, жаап, андан тышкары видео деген папканын ичине ачып көрсөк болот. Баарын мынтип жыйнап койсок дагы. Андан башкасы өтө деле маанилүү эмес. Эми азыр рабочий столдо биз бир канча командаларды ачып, жаап, файл түзгөндөрдү бир сыйра үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Мурунку сабагыбызда рабочий столго келип, мышканын оң жагын басып, персонализацияны бир сыйра караганбыз, параметр экранын бир сыйра караганбыз, анан вид, сортировка, обновиттерин караганбыз. Эми бул жерде создать дегенге көңүл буралы. Бул создать деген өзүнүн аты айтып тургандай эле бир нерсе түзүш үчүн колдонобуз. Биз азыр биринчи папка түзөлү. Папка дегенибиз эмне? Папка бул бир канча файлдарды ичине камтый турган папка. Эми ичине бир канча папкаларды өзүнүн аткарган кызматына жараша сортировкаласак болот. Мисалы, азыр мен бир папка ачып туруп, ошонун ичине иштеп көрөлү. Мына карасаңыздар, могул папканын ичинде аябай көп файл турат. Ушуларды бул азыр мага өтө деле көп эмес, кээ бир ишке көп болушу мүмкүн. Ушуну сортировкаласы келсе, жана папкаларды колдонобуз. Мисалы, мышканын оң жагын басып, создать деп туруп, папка түзсөк, биринчи эле аталышын сурайт. Мен азыр тест деп коеюн эми. Кийин жаңы түзүлгөн папкаларды түшүнүш үчүн атын ар кандай берем. Өзгө ошо папка эмне кызмат аткарыш, эмне максатта түзүп аткан болсо, ошого жараша ат беребиз. Биз азыр элестетели, мунун ичинде тест бар деп. Тест деген аталыш менен түздүк дагы, могул жердеги 1, 2, 3, 4, 5 файлды ушул тест деген папканын ичине киргизгибиз келсе, мунун да бир канча жолу бар. Баарын белгилеп алып туруп, муну мен кантип белгилеп атам? Клавиатурадан контролду басып туруп, анан ушу файлдарды бассак, контролду кое бербей туруп. Монтип бир канча файл бир учурда белгиленет. Эгерде мен аз контролду кое берип туруп баса турган болсом, улам утур басканда мурунку белгиленген файл белгиленбей калып, жаңы баскан белгиленип турат. Мен бир канчаны бир учурда белгилеш үчүн контролду басып, монтип керектүү файлдарды басам дагы. Андан кийин контролду кое берип туруп,
ушул файлдарды мынтип сүйрөп келип туруп жанагы тест деген үстүнө алып келе турган болсом, ошол тест деген ичине кирип кетет. Бул жерде жок калдырышат, көрдүңүздөрбү? Эми тест ача турган болсок, мына жанагы менин тандыгандарым ушул жака түшүп калат. Дагы бир башка жолу бар. Мисалы, могу 111 дегенди киргизишибиз керек болсо, мышканын оң жагын басабыз. Билесиздер, мышканын оң жагын басканда контекст меню чыгат деп айтканбыз. Сол жагы болсо, ошол файлды белгилөө үчүн колдонулат. Сол жагын 2 жолу басуу менен ачабыз. Оң жагын басуу менен контекст менюну чыгарабыз. Ушул жерден вырезать деген команданы тандап, жанагы тест деген папкабызга кайрадан барып, кайра мышканын оң жагын контекст менюну чакырып, ставить десек, жанагы файлыбыз бияка келип калат. Эми кайра сыртка барсак, могу жерде турган файл жоголуп кетти. Себеп дегенде биз вырезать деп алдык. Кесип алып, анан папканын ичине койдук. Эгерде бул сыртта да калып, папканын ичине дагы барсын дей турган болсок, мисалы биология 10 класс деген файлды, анда мышканын оң жагын басып, копировать деген басып, анан тестке келип туруп, кайра вставить дей турган болсок, бул жерге биология 10 класс деген көчөт, кайра сыртка барып карасак, ал жерде дагы биология 10 класс деп турган болот. Көрдүңүздөр, копировать, вставить дей турган болсок, копиясын гана алып келип көчүрөт, эки жакта тең калат. Вырезать, вставить дей турган болсок, мурунку эски ордунан кесип алып, ал жерде жок калат. Биздин жаңы алып келген жерде пайда болот. Эми ушул файлдар менен иштөө боюнча бир аз айтып берейин. Мисалы, рабочий столго жаңы папка түзгөнбүз жана ушуну мышканын үстүнө оң жагын баса турган болсок, контекст менюде ушул папка менен эмне кылсак болот, ошонун баары чыгат. Мисалы, эң астынан баштайлы. Свойства деген баса турган болсок, ушул папканын свойствосын ачат. Ушул папкада канча көлөм, ушул папка канча көлөмдү ээлейт, ичинде канча файл, канча папка бар, кайсыл жерде жайгашкан, ошонун баарын көрсөтөт. Бул азыр мен рабочий үчүн баары нөл болуп атат. Мен азыр мурдагы бар папканы ачып көрөйүн. Мисалы, бул папканы ачып көрө турган болсом, мына свойствону баса турган болсом, бул 3,87 гигабайт. Гигабайт дегенибиз мындай түшүнөлү. 1 тамга 8 бит болот. 8 бит. 8 бит 1 байт болот. Жанагы граммды килограммга, килограммды тоннага айланткан сыяктуу мисал менен көрсөтүп атам да. Эң кичинекей 1 тамга 8 бит болот. Мунун да бир канча түрлөрү бар. Условно ушундай түшүнөлү. 1 тамга 8 бит болот. 8 бит 1 байт болот. 1024 1 килобайт болот. 1024 килобайт 1 мегабайт болот. 1024 мегабайт 1 гигабайт болот. Ошондо биздин могу папкабыз 3,87 гигабайт экен. Муну байт менен карай турган болсок, 4 миллиард 155 миллион 552 миң 168 байт экен. Бул аябай чоң деген сөз. İçinde 534 файл, 89 папка бар экен. Андан тышкары бул качан түзүлгөн? 7 март 2025 жылы 2-ден 34 мүнөт өткөндө түзүлүптүр. Анан бул кайсы жерде жайгашып атат, адреси, андан тышкары буга кандай доступ берсек болот, настройка. Бул бизге баягы жөнөкөй колдонуучуларга тиешелүү жок нерселер. Муну жаңында айтишник деп коет, ошолор колдоно турган функциялар өтө көп. Кийинки экинчисине келе турган болсок, свойство неге керек экенин түшүндүк. Экинчиси переименовать деп турат. Бул жерде менин компьютеримде ушундай тартип менен жайгашып атат, сиздердин компьютерде же болбосо башка жерде башкача тартип менен жайгашып калышы мүмкүн. Мисалы, папкага келгенде башкача тартипте, файлга келгенде башкача тартипте болуп калышы мүмкүн. Переименовать өзүнө ат айтып тургандай эле, муну атын өзгөртүү үчүн колдонулат. Мисалы,
колдонмо папка деген сыяктуу кылып өзгөртсөк болот. Ушунун дагы өзүнчө комбинация клавиш деп коебуз. Клавиатурадан мышканын оң жагын басып, контекстин менюдан переименовать басып отурбай, ушу папканы белгилеп туруп эле F2-ни басып койсок дагы дароо переименовать деген функция команда аткарылат. Андан кийинкиси удалить. Эгерде биз рабочий столдо удалить деп баса турган болсок, корзинага барып түшүп калат папкабыз. Өткөндө корзина жада айтып бергенбиз. Эгерде кокустан өчүрүп алган болсок, мышканын оң жагын басып, восстановить дегенди бассак, кайрадан ордуна келип калат биздин папкабыз. Сиздер көргөндөй. Эгерде биз ушу папканы өчүргүбүз келип атат, бирок корзинага түшпөй эле дароо өчсүн дей турган болсок, клавиатурадан shift клавишасын басып туруп, анан удалить баса турган болсок, мынтип сурайт. Вы действительно хотите безвозвратно удалить эту папку деп. Бул кайрадан жанагы корзинага кирип восстановить этип алып атпаймынбы? Ошондой восстановить этип алганга мүмкүнчүлүк жок кылып өчүргөнгө макулсузбу деп сурап атат. Чын эле ошону каалап атасызбы деп. Көрдүңүздөрбү? Дароо өчүртө албайт да. Да дегенди бассак, биздин папкабыз корзинага түшпөй өчөт. Мына, биякта дагы жок. Ордунда дагы жок. Ошону абайлашыбыз керек да. Эгерде биз керектүү файл болсо, кокустан ушинтип өчүрүп албашыбыз керек. Бул компьютерде кокустан өчүрүп албасын деп жана айтып сурайт. Безвозвратно өчүрүп атасызбы? Чын эле өчүрүп атасызбы деп. Кайрадан жаңы папка түзүп алдым. Дагы көрсөтүп коеюн, удалить басканда дароо эле корзинага кетип атат. Анткени кайрадан восстановить этип алганга мүмкүнчүлүк болгон. Shift баса турган болсок, жана айтып сурайт, макулсузбу деп. Андан тышкары создать ярлык. Бул деле баягы өтө маанилүү эмес. Копировать, вставить, вырезать. Булар жанагындай көчүрүп алуу, кесип алуу, же болбосо кайрадан башка жерде көчүрүп алгандарды коюу үчүн колдонобуз. Андан кийин отправить деген команда бар. Эгерде бизде флешка сайлуу болсо, ушул жерге флешкабыз кошо чыгып калат. Эки флешкабыз бар болсо, эки флешка тең чыгып калат. Мен жана флешканы чыгарып койгон болчумун. Азыр уже флешканы кайра сайтта биротоло көрсөтөйүн. Эгерде ушул папканы флешкага көчүргүбүз келсе, флешканын оң жагын басып, отправить бассак, мына азыр мен сайган флешкам астына пайда болду. Көрдүңүздөрбү? Бул автоматтык түрдө пайда болот. Флешкадан тышкары, менде азыр Bluetooth бар болгон себептен Bluetooth бар, zip деп коебуз, жанагындай файлдарды архивировать эткенде, же болбосо бир канча файлдарды бир файлга бириктирип, көлөмүн кичирейтүү керек болгондо, ошо сжатие zip дегенди колдонобуз. Бул көбүнчө бир жерден экинчи жерге интернет аркылуу жибере турганда ушулар колдонулат. Бир файлга айландырат, андан тышкары көлөмүн кичирейтет. Башка рабочий столго ярлык чыгарыш үчүн ошо рабочий стол дегенди колдонобуз. Андан тышкары факс буларды дагы өтө кыйын билген, адистешкен айтишниктер колдонот. Башка функция калды. Мен баягы деталына кирбей эле эң көп керектүү ар бир киши колдонгон жерлерин гана айтып берем. Кээ бир киши айтып калышы мүмкүн. Архивировать этип туруп берчи мага. Архив деп туруп салчы депчи. Эгерде ошентип кала турган болсо, мышканын оң жагын басып, добавить в архив, же болбосо ушу папканын аталышы менен эле архив кыл деп чыгат. Ошо аталышы менен тандап койсоңуздар, ушул эле папканы архив кылып коет мындай. Архив дегенибиз zip файлга айландырып атат. Значогун бассаңыздар, китеп кылып тизип, анан белинен кур менен байлап койгон значок менен көрсөтүп турат. Анан ошо архивировать этип бер десе, ушундай кылып туруп, анан бул файлды жибересиздер. Ушул сиздердин архивировать эткен файлыңыздар болот. Калгандары өтө деле маанилүү эмес. Эң биринчиси ачуу үчүн колдонобуз. Бул жанагы папканы мышканын сол жагы менен эки жолу басып ачабыз. Же болбосо оң жагын басып туруп открыть деп ачабыз. Экөө бирине кызматты аткарат. Ушул жерден бир аз
Ушул жерден бир аз пауза кылалы. Туура көрсөңүздөр. Сиздерге бир 5 мүнөттүк тапшырма берейин. Ар бириңиздер рабочий столго бир папка ачып, аны удалить этип, корзинага түшүрүп, кайра восстановить этип, азыр мен көрсөтүп бербедимби? Ошол нерсени аткарыңыздар. Ошо түзгөн папкаңыздарды өзүңүздөрдүн атыңыздар менен атаңыздар. Мисалы атыңыздар Нургүл болсо, папканын аты Нургүл деп, же Наргиза деп. Ушул сыяктуу ат менен атап, бир удалить этип, кайра восстановить этип ордуна алып келиңиздер. 5 мүнөт убакытты ушул учурда иштеңиздер. Суроолор болсо айтсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Кечиресиздер, бизде свет жок болгондон байланыштуу мен жазып жөнөтө албайт экенм, бирок бул zip папканы жасаганды билем да. Жакшы. Жок, жасап жөнөтүштүн кереги жок. Азыр мынча киши жөнөтө турган болсо, бир аз кыйын болуп кетет. Сиздер баягы просто практикалык иш болсун деп атам. Бир аз эс алганча, уже 4 мүнөтүбүз калды. Папка түзүп, переименовать этип, ошолорду аткарып, анан 5 мүнөттөн улантабыз. Мага жибере турган тапшырмалар боюнча мен Google формага өзүмчө тапшырма берип турам. Саламатсызбы? Саламатчылык, айта бериңиз. Кече мен сабакка катыша албай калды элем. Ошол күндүн записи бар болсо жөнөтүп кое аласызбы? Ооба, бүгүн Google Classroom'га ошо көчөк сабакты дагы, анан бүгүн эгер жетишсем кечке чейин бүгүнкү сабакты дагы коюп коем. Ошо Google Classroom'дан эле көрүп алсаңыздар болот. Рахмат. Önünüzü kulbaydı dağay. Эмичи угулуп атабы? Мен жооп бергенден кийин рахмат деди. Нурчагүл эже, мен толук эле угулдубу? Ооба, угулду. Сиздики угулат негизи, дагы эле угулат, жакшы болот. Asının sarısı, asının darısı, usu. Урматтуу эжекелер, мага жибериштин кереги жок. Чатка жазып атасыздар. Азыр мага бериңиздер дей турган болсом, көп мүшкүл иштер башыбызга түшөт деп койгонмун. Жөн эле өзүңүздөр баягы бир аткарып көрүңүздөр. Эми баарыңыздар аткарып бүттүңүздөр деп ойлойм. Кимде эмне суроо пайда болду? Мен жана Classroom боюнча жогоруда ссылка жибердим беле. Ошол сообщениени закрепить этип коеюн экөөнү тең. Чатты ачсаңыздар, закрепленное сообщение болуп турган болот. Ошол шилтеме менен киресиздер. Ошол шилтеме менен киргенде сиздер автоматтык түрдө Google Classroom'га катталып каласыздар. Ошол жерден эле задание деп турган болот, же болбосо лента деп турган болот. Ошол жерден көрөсүздөр. Биринчи сабак, экинчи сабак деген пайда болот.
Андан кийин 3-сабак болуп, ар бир сабактын учурунда ушу сабактар пайда болот. Ал жерге мен ушул өтүп аткан сабактын видеосун жайгаштырып турам. Андан тышкары эмне материал бар болсо, балким тапшырма бар болсо, ошолорду жайгаштырып турам. Аны аткарганда деле сиздер ошол жерден аткарып эле, кайра эле мага ошол жерден берип турасыздар. Кошумча WhatsApp'ка жиберип, же болбосо ушундай нерсенин кереги жок болот. Ошону мен кыскача дагы көрсөтүп коеюнчу. Жана башында көп киши катышпай да калган кезде көрсөттүм окшойт. Саламатсызбы? Менин суроом бар эле. Суроо бериңиз. Рабочий столдо картина бар экен да, бирок компьютердин өзүнө киргенде картинаны кайсыл жерден тапсак болот? Жанагы азыр поделиться кылайын. Мисалы кандайдыр бир файлды Мындай өчүрүп алып, кайра ошол Ооба. калыбына келтириш үчүн да. Түшүнүктүү. Негизи по умолчанию деп айтабыз го. Баарысы немеде туруш керек болот. Рабочий столдо. Эгерде сизде рабочий столдо программалар бар болуп, бирок ошо корзина, жана мои документы, мой компьютер дегендер жок болотса, мурунку сабакта көрсөтүп берген могу жерде вид деп туруп, отображать значки рабочего стола деген алынып болушу мүмкүн. Бул азыр алынгандан кийин бул жерге файлдарды же болбосо ярлыктарды башка нерсени койсок, алар пайда болуп тура берет. Бирок баягы рабочий стол биз башында алып салган үчүн алар унутулуп калат да, ошол бойдон жок болуп тура бериши мүмкүн. Эгерде сизде жок болуп атса, могу отображать значки рабочего стола дегенди басып көрсөңүз, пайда болуп калышы мүмкүн. Эгер ал жерде жок боло турган болсо, бул жердеги капталындагы меню кетип атпайбы? Бул жерде мой компьютер, быстрый доступ деп ушулардын катарында болушу мүмкүн. Эгерде бул жерден корзинанын өзүн удалить этип салышкан болсо, же болбосо башка бир жерге алып барып сала турган болсо, анда ошол айтишниктерге кайрылышыбыз керек болот. Алар ошону кайтарып бериш керек болот. Ушул жерге коюп бериш керек болот. Ошондон кийин колдоно аласыз. Мисалы азыр сиз могу жердеги папканы удалить этсеңиз, ал корзинага түшө турган болсо, сиз корзинаны таппай калсаңыз, ал корзинада тура берет. Ошо корзинаны сизге таап бергенден кийин анан ачып аласыз да, оңой. Түшүндүрө алдымбы? Кээ бир учурлар болот. Рахмат, түшүндүк. Кээ бир учурлар болот. Принтерим иштебей атат дешет да. Анан болгон причинасын издегенге аракет кылганда аягында же тиги иштетпей койгон болот, же болбосо топко сайбай койгон болот да. Ошол сыяктуу ар бир случайда ушу жеринде кармап көрүп чечкенге аракет кылса абдан жакшы болот. Мисалы азыр мен сиздин корзинаңыз кайсы жерде экенин мындай кылып табасыз деп бир жолду көрсөтүп койсом, андай жол менен табылбашы да мүмкүн болот. Айтайын дегеним ушул болду да. Эми жана Google Classroom боюнча дагы бир көрсөтүп коеюн деп аткам. Барыңыздар чатты карасаңыздар, могул жерге мен ссылка жиберип койдум. Же болбосо үстүнө код жиберип койдум, 2 жол менен. Ушул кодду копировать этип Google Classroom'га кошулсаңыздар болот, же болбосо ушул ссылканы басып деле кошулсаңыздар болот. Бул ссылканы азыр администраторлор сиздердин WhatsApp группаларга салып коет. Ошол жерден деле кошулсаңыздар болот. Кошулгандан кийин моундай жерге туш келесиздер. Компьютердик сабаттуулук деген курска туш келесиздер. Жанагы код анан ссылка деп атпаймынбы? Эгерде ошол код менен кантип кошулам десеңиздер,
Могул жерде 9 точканы базасыздар. Анан ылдый жака листать этсеңиздер, бул жерде класс деген бар. Досканын сүрөтү менен турат, көрөтсүздөр. Ушу класс дегенди ачыңыздар. Монитор ачылат. Могул жерде 9 точканын жанында плюс деген значок бар болот. Ушуну бассаңыздар, присоединиться, андан кийин создать курс деген эки вариант бар. Сиздер присоединиться дегенди базасыздар дагы, могул жерде код курса деген жерге жанагы чаттагы кодду коесуздар. Көрдүңүздөр, ошол кодду ушул жерге коюп, анан коштурсаңыздар болот. Же болбосо дароо эле ошол жердеги чаттагы шилтемени кийин WhatsAppка салсак, ошол WhatsApp'тагы шилтемени бассаңыздар, могул жерге келип каласыздар. Бул жер оорчулугу деле жок. Биринчи лента деген бети ачылат. Жаңы кошулуп аткандар бар, улам кошуп турайын. Эң биринчи лента деген бет. Ал жерде мен мисалы үчүн саламатсыздарбы, урматтуу курсубуздун катышуучулары, кош келиңиздер жазып койгом. Ушул жазууну көрөсүз. Мен бул жазууну качан жазганымды бүт баарын көрөсүз. Орунбек эжекебиз жазыптыр, саламатсыздарбы деп бүгүн эле 6 мүнөт мурун жазыптыр. Ушулардын баарын мен бул жерден көрүп турам. Андан тышкары 12 комментарий бар дейт. Буларга аз көңүл бурбай эле коелу. Анан ушул жерден задание дегени бар. Ушул жерден задание дегенди ачсаңыздар, мен бул жерге бир видео жүктөптүрмүн. Анан тапшырманы видеону көрүп оюңузду жазыңыз дептирмин. Бул видео кыска эле бир 3 мүнөттүк видео. Ушул видеону көрүп чыгып туруп оюңузду жазасыз. Бул биринчи күндүн тапшырмасы. Эми оюңузду жазасыз десе, бул видео эмне жөнүндө экен эмес, эми бул видео менен эмнени айткысы келген, сиз макулсузбу, макул эмессизби, ушул багытта. Аны кааласаңыз видеонун астына комментарий деп жазып койсоңуз болот. Же болбосо инструкция дегенди бассаңыз, анын ичинде жаза турган жери чыгат. Же болбосо файл кылып жүктөгөн дагы жери. Ошентип эле жазып жиберип койсоңуз болот. Сиздердин ар бир аткарган ишиңиздер мага келип турат. Бул жерде мына монча киши кошулду. Эгерде сиздерге мен бал беришим керек болсо, анын баары сиздерге барып турат. Мугалим сизге бал койду, мынча койду деп. Мен ойлойм, ушу Google Display иштегенде маселе жаралбайт деп. Бул жана WhatsApp сыяктуу эле. Кошумча функциясы жок. Карап, ачып, окуп, көрүп, жооп берип сүйлөп эле коесуздар. Тынбай чыгып кетип, кайра кошулуп аткандар бар. Ошолордун баарын кошконго бир аз алаксып калып атам. Эми жанагы архивировать этет деп эдикпи? Файлдардын көлөмүн кичирейтип бирөөнү жибериш керек болсо, ошого кыскача токтололу. Ошол боюнча көрсөтүп берейин. Кээде болуп калат. Мисалы үчүн бир канча файлды жанагы новый папканча биз тест деп түзбөдүкпү? Мунун ичине карасаңыздар, азыр 3, 6, 7 файл бар. Ушул 7 файлды эң жөнөкөй эле WhatsApp менен деп коеюн. WhatsApp менен жибериш керек болсо, ушуну 7 файл кылып жибериш керек болот. 7 файл бир файл болуп кетпейт WhatsApp'тачы. Өзүнчө кетет. Жана кээ бир кишилер болот го, сообщение жазганда 1, 2, 3 кандайсың дегенде өзүнчө, жакшыбы өзүнчө, эмне кылып атасың дегенде өзүнчө жазат го. Ошол сыяктуу болуп быжырап кетет дегеним да. Ушунун баарын бир файл кылып кетирсек болот. Эми азыр ушуну түшүндүрүп айтып берүүгө аракет кылам. Азыр мунун биринчи көлөмүн карап алалы. Свойствоны ачабыз. Бул 43,1 мегабайт экен. Эми ушуну азыр мышканын оң жагын басып,
добавить в архив. Добавить деп туруп бул жерге атын анан каякта жайгашып ушуларды берсек болот. Бул жерге жайгашсын, обзор дегенди басып туруп, документтин ичине тесттин results деген ичине деп ушинтип көрсөтсөк болот. Бул эми баягы өтө кыйын колдонгондор ушуну пайдаланат. Сиздер дароо эле добавить в архив test.rar дегенди бассаңыз, ушу папка кайсы жерде турса, ошол жерге эле архивдеп берет. Басалы. Эгерде файл чоң болсо бул бир аз убакыт алат. Эгерде файл кичинекей болсо бат эле. Бүттү. Бул жагына барабыз. Мына test.rar деп пайда болуп калды. Көрдүңүзбү? Жанагындай китептердин тизилип турат. Белинде ур менен белгиленген значок менен. Эми мышканын оң жагын басып туруп, ушу файлдын көлөмүн көрөлүм. 39,5 мегабайтка азайды, көрдүңүздөрбү? 43,1 эмес беле. Бул файлдын көлөмүн азайтты. Андан тышкары бул бир эле файл болуп калды. Мына бүт баарын биз могу папканын ичинде иштеп атабыз. Мына тест. Анын ичинде жана биздин тест деген файлыбыз. Ушуну биз рабочий столго чыгарыбыз келсе, мышканын оң жагын басабыз. Эгер ордунда калбасын, ордунан кесип алабыз десек, вырезать дейбиз. Рабочий столго келип, мышканын оң жагын басып туруп, ставить десек, жанагы биздин тест деген папкабыз, эле файлыбыз бияка келип калды. Муну мышканын оң жагын бассак, ичине өзүнүн атайын программасы менен ачат. Анын ичинде эмне бар экенин көрүп алсак болот. Бул жерден эле түз ачып көрө алабыз бунун ичинде эмне бар экенин. А бирок бул жака жибериш үчүн же болбосо көлөмүн кичирейтиш үчүн ушундай архивация колдонобуз. Бул башка жака жиберүүгө дагы, колдонууга дагы өтө оңой. Жалпы жолунан файлдарды өчүрүү, атын өзгөртүү, жаңыдан папка алуу, сорттоо, ошонун баарын үйрөндүк деп ойлойм. Сорттоо дегенде атайын бөлүп айтпаган үчүн бир аз башкача болуп калышы мүмкүн. Сорттоо дегенибиз мисалы аябай көп быжыраган файл бар болсо, мен азыр могу жакта жыйналып болот да, муну мен рабочий столго чыгарайын азыр. Могу файлдардын баарын мына рабочий столго чыгартып карасаңыздар, аябай бытылдай түштү, көп болуп. Ушу сорттоо дегенибиз, мышканын оң жагын басабыз, создать папка түзөбүз. Бул жерде файлдар кандай кылып бөлүнүшү мүмкүн? Мисалы, документтер деген болушу мүмкүн. Документтер. Дагы бир папка ачабыз. Эмне болушу мүмкүн? Сүрөттөр. Фото деп коеюн, мисалы. Анан программа деп коеюн. Ушул 3 папкага ушулардын баарын киргизсек болот. Мисалы, могу Яндекс Телемост деген бул программа. Программанын ярлыгы, мен сизге программа деп айтып берейин. Ушуларды мен могу программа деген папканын ичинен таптым. Чөйрөмө жакындатып алалы. Папкаларды каалагандай жылдыра берсек болот. Могу Химбио дегенди документ. Жанагындай контрол менен монтип баарын белгилеп алсак болот. Керектүүлөрүн. Ошолорду мен түшүрүп келип туруп, документ деген үстүнө алып келип кое берсек кирип кетет. Дагы экинчи жол менен да жасайбыз. Муну белгилейбиз дагы. Мышканын оң жагын басып туруп, вырезать. Документтин ичине келип туруп, мышканын оң жагы ставим. Биякта жок, бияка кирип кетти. Анан сүрөт. Бул фото дегенче, бул сүрөттү, могу сүрөттү, мисалы сүрөт деп коелу.
могуларды киргизгиңиз келсе, bu программаны бияка киргизгиңиз келсе, ушундай кылып сорттойбуз. Эми бизге мына б тилдебай карасаңыздар, эки файл калып калыптыр. Документ дегенди ачканда, жалаң биз өзүбүз документ деп элестеткен нерселер ушунун ичинде болот. Программа дегенди ачканда, эки эле программа экен, алар мунун ичинде болот. Фото дегенди ачканда, биздин фотонун ичине киргизген папкаларды ушул жактан табабыз. Бул папкалар биздин жумушубузду жеңилдетүү үчүн колдонулат. Мисалы, компьютердин өзүнүн папкаларына көңүл бурсак, мисалы, бул жерде быстрый доступ деген жакта загрузки деген папка бар. Бул жерде интернеттен же болбосо WhatsApp'тан же болбосо башка бир жерден керектүү файлдарды биз көчүрүп алганда ушул загрузкинин ичине келип түшөт. Бул жерден каалаган жерибизге көчүрүп алсак болот. Копировать, вставить этип алып барып. Документы дегенибиз компьютердин ичиндеги документы деген папка, биз көбүнчө керектүү нерселерди ошол жака көчүрүп колдонсок болот. Бул документтин ичине деле бир канча папка түшсөк болот. Мисалы, телемоз, сан току, презентация, предметтик стандарт деген папкаларды түзүп алып турмун. Мисалы, предметтик стандарт дегенди ачсам, ошого тиешелүү файлдардын баарын ушул жерден табам. Андан тышкары изображение деген өзүнүн системалык папкалар бар. Ал жерде жалаң сүрөттөр сакталат. Мисалы, book деген бул базисный учебный план. Муну кайсы программа менен ачайын деп сурады. Мен азыр сүрөт катары ач дедим. Бул сүрөт кылып ушул жерге сакталган экен. Андан тышкары бул жерде эмне экен? Шайлоонун эмблемасы, значоктору, ушундай сүрөттөрдү бияка сактаганга колдонулат. Демек, биз папкаларды, файлдарды өзүнүн тибине жараша, өзүнүн максатына жараша бөлүп колдонуу үчүн колдонот экенбиз. Эми сиздерден бир суроо болсо, түшүнбөгөн жер болсо, дагы жакшылап айтып коюңузчу, могул жерин дей турган жерлер болсо айтсаңыздар. Кээ бир жерлерден баягы бат-бат өтүп кетип атам. Баары түшүнүктүү эле болотпу? Жымайылга кошулган жерин түшүнө албай калдым да. Ушул сыяктуу суроолор болсо, улам сурап турсаңыздар, анткени өтүп кеткенден кийин бир аз зор болуп калат. Могул чатты ачсаңыздар, могул ссылканы көрүп атасыздар деп ойлоп атам. Азыр поделиться кылып алайын. Ушул эле Google Meet'тин чатын ачсаңыздар могул жерде. Бурчунун ылдый жагында чат деп турбайбы? Көбүңүздөр жазып атасыздар. Сиздердин презентацияңыз конту билгендерге ылайыктуу экен дейт. Жаңыдан үйрөнүп жаткан үчүн түшүнбөй калып жатат. Мен ошо тескерисинче жаңыдан үйрөнүп жаткандарга көрсөтүп атам да. Жаңыдан көрсөтүп жаткандарга мүмкүн болушунча майдалап, жай, кээ бир жерлерди эки кайталап көрсөтүп атпаймынбы? Ошо жанагы мен эмне сурооңуздар бар деп атпаймынбы? Ошондо ушул жерин түшүнбөй калдык, кайра кайталаңызчы, бул жер эмне болот деп сурасаңыздар, мен сиздерге ылайыктуу түшүндүрүп берейин. Азыр жанагы биринчи суроого көңүл буралы. Аккаунтту киргизүү боюнча сурап атпайбы? Могул чатты карасаңыздар, бул жерде шилтеме жибердим. Ушул шилтемени мышка менен басасыздар. Эгерде сиз азыр маңдайыңызда компьютер жок болсо, администраторлор WhatsApp группага жиберип койду ошол ссылканы. Ошо WhatsApp'тан эле ушул ссылканы басасыздар. Ушул ссылканы басканда эле сиздер могул компьютердик сабаттуулук деген курска келип кошулуп каласыздар.
Мына мен азыр пользовательни атайын, канча киши кошулду. Дарика эжебиз кошулуптур. Бул жерде код сурап атат го, ошол код керек да. Код сурап атат. Эгерде код сурап атса, кайра эле чатка келсеңиздер, ушу мен шилтеме жибербедимби? Ошонун үстүндө код турат, мына DSP4DR2 деп. Ушул кодду копировать этип аласыздар. Кааласаңыздар копировать этип алсаңыздар болот, кааласаңыздар клавиатурадан эле терип кирсеңиздер болот. Ручка менен жаза калып кетмейеке. Анан код турган жерге мына DSP4DR2 деген жазсаңыздар болот. Эми кодду сурабагандарга кайсы жерден код сураш мүмкүн? Аны да көрсөтүп берейин. 9 точканы базасыздар. Бул жерден класс дегенди базасыздар. Бул жерде Google'дун сервистери бар, аябай көп сервистери бар. Google аккаунт, жана Google поисковый система, менеджер пароли деген бар, профилдер менеджер деген бар, Google карта, бул жерде искусственный интеллект, Gemini деген бар. Жана аябай көп нерсе, баарын окубай да коеюн. Биз азыр сиздер менен Google Meet аркылуу жолугуп атабыз. Ушуну ылый түшө берсеңиздер, бул жерде мына класс деген. Ушу класс дегенди бассаңыздар, бат эле загрузка болуп атат. Сиздер мына Google класстын ичине келдиңиздер. Ушул жерде плюс деген бар, 9 точканын жанында плюс. Создать новый курс деп турат, или присоединиться деп. Ушуну бассаңыздар, присоединиться деген чыгат, анан создать курс деген чыгат. Экөө чыгат. Сиздер присоединиться дегенди базасыздар. Эгерде создать курс дегенди база турган болсоңуздар, анда мен бул компьютерди сатуу деген курска кошула албайсыздар. Присоединиться дегенди базасыздар. Ошондо код сурайт. Мойтип код сурайт. Жанагы мен чаттагы жиберген кодду терип кирсеңиздер, сиздер менин курсума келип каласыздар. Могу жерге код терсеңиздер, могу присоединиться деген кнопка активный болуп калат. Ошону басып кирип келесиздер. Түшүндүрө алдымбы? Жеңилден айттымбы? Ошо бүгүнкү презентациябыз эме сакталабы? Ооба, презентация эмес, бүгүнкү сабак өтүп атпайбы? Ушул видео ушу толук ушул бойдон сакталат. Сакталып анан эмеге группага саласыздар да? Жок, группага эмес, азыркы Google Classroom деп бизге айтып атпаймынбы, кошулуңуздар деп. Ооба. Ошол жерге салып коем. Ал жерден Хорошо. сабак дегенди бассаңыздар, биринчи сабактын видеосун көрө аласыздар. Рахмат. Түрдүрүп, калаган түшүнбөгөн жерди кайра кайталап көрсөңүздөр болот. Экинчи сабак. Саламатсызбы? Ноутбукта архивдештирүү жок экен да. Ошону башка жолу барбы архивдештирүү кылыштын? Мына жакшы суроолор пайда болуп атат. Кээ бир компьютерлерде, эгерде компьютерде кийин колдонулган эмес болсо, архив деген программа жок болот. Бул кошумча утилиталарга кирет. Эгерде кимде жок болсо, мындай кыласыздар. Интернеттен ачасыздар. Жазасыздар. Скачать WinRAR дейли. Скачать WinRAR деп эле жазсаңыздар, поисковый системада мына неме чыгат. WinRAR деген программаны ушуну биринчи эле файлдан көчүрүп алсаңыздар болот. Микрофонуңуздарды мен өчүрүп коеюн. Ошентип интернеттен көчүрүп аласыздар. Болот. Кодду дагы бир кайталап коесузбу? Мен неме көчүрө албай калдым да. Ооба, түшүндүм азыр.
могу жана архивге киргизген программаны түшүндүрүп коеюн. Мен мына азыр Google'га кирип, биринчи файлдарды көчүрүп алдым. Эч кыйынчылыгы жок. Эми жана көчүргөн программабызды кантип установка кылабыз, ошону карайлы. Жанагы файл загрузкага түшкөн болот. Мына загрузкага бир эмес 2 жолу көчүрүптүрмүн. Көрдүңүздөрбү? Ушуну мышканын оң жагы кадимки файл ачкандай эле 2 двойной щелчок менен басабыз. Мондай сурайт. Уруксат бересиң деп сурап атат. Да дейсиздер. Анан сынын ичине көчүрөйүнбү деп сурап атат. Менде WinRAR биякта бар болгон себептүү мен D-га эле көчүрүп кое берейин. Сиздер муну эч кезде өзгөртпөй эле дароо эле D-га көчүрө берсеңиздер болот. Демейли, мен эле көчүрбөй оңдобой эле коеюнчу. Ушул жерден эле установитти басам. Бул жерден сурап атат, мунун баарын колдонсунбу деп. Булар менен чогуу бирге иш алып барсынбы деп атат. Ооба деп, бул Таумолчаны эң жакшы вариантта болот. Эч кезде өзгөртпөй туруп эле окей дейсиздер. Бүттү, установка болду. Готово. Жанагы WinRAR жок экен деп эжекебиз кайрылбадыбы? Ошол эжекебиз мен айтканды аткарсаңыз, сиздин компьютерде бул архив деген программа бар болуп калат. Чыгарып кайта. Мышканын оң жагын бассаңыз, могул 4 команда иске кошулуп калат. Ушул 4 команда сиз жок болуп атат. Мен айткандай установка кылсаңыз 4 тең бар болуп калат. Кийин бул видеону кайра көргөндө кайрадан түрүп кайталап көрүп алсаңыз дагы болот. Эми жана очеред менен жок. Айта бериңиз. Мен жанагы сиз айткан ссылка менен кирдим да, шилтеме мененчи. Анан кодду кайра чыгып, кодду жазып алгычам эле кайра компьютердик сабаттуулук деп бир жашыл жазуунун үстүгө чыгып калды. Ошондо мен катталдымбы? Же башкатан келди? Катталдыңыз. Бул экөөнү тең аткарыштын кереги жок. Кээ бириңиздер код менен киришиңиздер мүмкүн, присоединиться деп, кээ бириңиздер түз эле ссылка менен киришиңиздер мүмкүн. Экөөнүн бирөөсү менен кирсеңиздер жетиштүү. Азыр мен кайрадан кайталап көрсөтөм суроолор боюнча. Компьютер сабаттоо. Мына биринчи чатка келесиздер. Чатта мен жиберген ссылка бар. Ошол ссылка менен басып киресиздер. Бул биринчи жолу. Эгерде сиз Google Chrome'да аккаунтуңуз кирип турган болсо, ушул ссылканы басканда эле түз эле биздин курска келип кошулуп каласыздар. Чаң келгенде. Түз эле кошулуп каласыздар. Эгерде экинчи жол менен кирем десеңиздер, могул кодду копировать этип аласыздар. Андан кийин кайрадан эле Google'да ачасыздар. Бул жерде 9 точка болот. Бул жерде сиздердин аватар, анан бул 9 точка болот. Ушул 9 точканы бассаңыздар, бир канча Google'дун сервистери бар. Ошонун ичинде бул класс дегенди тандайсыздар. Ушул класс дегенди бассаңыздар, мындай болуп бир аз загрузка болуп ачылат. Мынтип ачылат. Ушул 9 точканын жанына плюс деген значок пайда болот. Мына көңүл бурсаңыздар, менюдагы ичи биз көрүнүш интерфейстагы ошо Google Classroom'дун ичине кирип калдык да биз. Сиздерге компьютерлик сабаттуулук дегендер көрүнбөй турат башында. Плюсту басып, присоединиться дегенди басып, жанагы кодду тергенде, анан ылдый жагында присоединиться деген кнопка активный болуп калат. Ошону басканда сиздер могу компьютерлик сабаттуулук деген курска кошулуп каласыздар. Могу курска кирип келесиздер. Жана WhatsApp'тан группага ссылкасын жиберсе кошулсаңыздар, ошо WhatsApp'тын ичиндеги группага кирип келесиздер го. Ошол сыяктуу да.
Оңой эле. Мына могу мен көрсөтүп аткан нерсенин баарын көрөсүздөр. Кире албай жатам деп сиз кириптирсиз, кирген үчүн кире албай жатам деп жазып атасыз. Ссылка жиберип коелачу группага дейт. Сиз кирдиңиз болду, ушу кирип турган үчүн могу сообщение жазып атасыздар да. Андан тышкары да 21 комментарий. Микрофонуңузду өчүрүп алып турсаңыздар. Аябай көп киши мына саламатсыздарбы агай деп баарын жазып атасыздар. Буларды мен сабак учурунда окуй албай атам, кийинчерээк баарын окуйм. Демек ушунча киши кошулуп атасыздар, сонун. Эгерде ушул жака кирсеңиздер эле, мына 124 киши кошулуп турсуздар. Азыр сабак учурунда ушунча киши кошулуп атасыздар, сабактан кийин ойлойм мен 800-900 киши болуп кетет. Сиздер мо задание деп ачсаңыздар эле, мо 7-март ишин ачсаңыздар, берген болсо ошол жерден көрөсүз. Бул жерге мен азыр дагы экинчи задание, экинчи сабак деп дагы жайгаштырам. Аны көрөсүздөр, ушинтип жүрүп отурасыздар. Бир эле кошулуп алсаңыздар, кошумча группанын кереги жок болот. Ушул жерден эле мен берген тапшырманы аткарып, сурооңуз болсо комментарий кылып жазып, суроо берип, ошентип иштей беребиз. Бул сабактан тышкаркы убакытта тапшырма аткаруу үчүн колдонобуз буларды. Мен ойлойм, түшүнүктүү эле болшойт деп. Дагы кандай суроолоруңуздар бар? Кол көтөрүп атасыз, Сүйүмканы же Нургүл эжебиз Саитова. Бирдеме айтасыздарбы? Же жана көтөрдүңүздөр? Аласызбы? Мен кечирээк кирип калдым да, кече кирбей бүгүн кирип калдым. Анан курс боюнча сурайын дегем да, баардыгы түшүнүктүү, баардыгы сонун экен. Анан канча убакыт өтөсүз курсту? Бул 1-3-5 күндөрү 3,5-дан 5ке чейин күнүгө. Жумасына 3 күн болот. 3 ай бою. 3 ай бою. Курстун аягында сертификат берилеби же жөн гана өзүбүз үчүнбү? Ооба, курстун аягында атайын сертификаттар берилет. Бул тууралуу уюштуруучу эжелер да жооп берет. Бул компьютерлик сабаттуулук негизги курс. Мындан тышкары дагы бир канча курстар болот. Менде бир суроо болуп атат да, азыр үйгө жаңы келип, азыр компьютер менен кирип аткам да, анан кодду каерден алам? Могул эле жерден кайра көрсөтөйүн. Ошондо кайра дублировать этип Кирип катталып коеюн десем, кодду таппай атам. берип коюнчу. Могул жерден чатка киресиз. Чатты таппай атам да. Мен мышка менен көрсөтүп атпайм, экранда чыгып атабы? Бул жерде азыр Көрүп атам. көрсөтүп атат. Ошо 99 жанында могу чат турат. Ушуну ачсаңыз, Чатта жүрөт Венера. үйдөрөөк жагында. Мен закрепить этип койдум. Таппай калбасын деп. Мен ушуну кайрадан копировать этип алып туруп, кайра жиберип койдум жаңы. Окуп атамын, экранын эчиде көрбөдүм да. Эң астында мына кайрадан жаңы жиберип койдум, чат алып алып. Дагы суроолоруңуздар барбы? Ооба, агай, менде бар. Мен сизди көрүп атам, башкаларды көрүп атам. Жанагындай экран иштеген иш боюнча көрбөдүм да, только муну немелерди гана көрдүм. Ким катышуучуларды гана көрүп атам. Мен мойтип поделиться басып атпайм. Мисалы, азыр катышуучуларды көрүп атасыз. Мен мойтип поделиться деп туруп экранды басканда, азыр мен экранды көрүп баштадыңыз. Көрүп баштадыңызбы? Жок, экран көрбөдүм. Жок. Эми чыкты. Бир аз загрузка болгонго 1-2 секунд керек болот, 3-5 секунд керек болот. Мен бир нерсени көрсөтөрдө ошентип экранды чыгарып алып көрсөтүп атам да, азыркы сыяктуу кылып. Сиз ушуларды көргөн чатка кирип, жанагы классрумга кирип көрдүм. Сабаттуулук
деп компьютердик сабаттуулук деген эле жазууну көрүп атам. И все, больше ничего да, и сизди көрүп атам да мына. Сиз мындай кылыңыз эми. Могу ылдый жактагы менюну карасаңыз, могу панель задачты. Мен азыр бул meet деп туруп атпаймынбы? Көрдүңүзбү? Жанында задание деп турат, аны бассам бул ачылат. Дагы биякта презентация деп турат, аны бассам презентация ачылат. Сиз ушул жерден могу компьютер сабаттуулукка кирип кеттиңиз, кайра артка meetке барсаңыз, мени көрөсүз. Ошо meetке кайра келдим. Мени сүйлөгөнүмдө көргөн жоксуз да, Сизди көрүп атам. Буну катышууларды көрүп атам, и все. Мондай үстүн карасаңыз, могу компьютердик сабаттуулукту бир канча туруп атпайбы? Ушул жерде meet деп турган компьютердик сабаттуулук деген бар. Ошону ачсаңыз. Агай саламатсызбы? Мен ушул сабактын записин жиберип коем деп эдим Google Classroom'га. Ошол жерде мен экранды поделиться көрсөтүп атсам, ошол экран менен видео сакталган болот. Ал жерден толук көрүп аласыз. Ал жерден участниктер эмес, экран көрүнөт. Мен сурайын деген суроом бар эле. Эми биз азыр мисалы ноутбуктан окуп атсак, анан кийин компьютер менен ноутбуктун айырмасы канчалык, кийин компьютерде иштеп кете алатпы же бир аз эме болобу? Ноутбук менен компьютер жалпы жөнүнөн айтканда окшош эле. Бирдей эле. Кыйынчылык болбойт кийин компьютерде иштеп кеткенде, э? Эч кыйынчылык болбойт. Компьютерде иштеп кете бересиз. Эгер мен үйгө сатып ала турган болсом, мен кайсы компьютерди сунуштайт элеңиз? Кандай компьютерди? Кайдан алсам болот? Буларды мисалы новый эмес. Бул сүйлөп өткөндө микрофонду өчүрүп койсоңуз, тиги балдардын үйүнө угулуп атат. Эгерде компьютер сатып алам десеңиздер, атайын компьютер магазиндер бар, аябай эле көп. Же болбосо мүмкүн болушунча сиздерди компьютерди жакшы билген тааныштарыңыздар болсо, ошону алып бер десеңиздер, анткени компьютерди түшүнбөгөн кишиге бир аз баягы коомчулукта ар кандай кишилер бар да. Алдап сатып коюшу мүмкүн да, арзан эле компьютерди. Кымбат багачы. Бул компьютердин системалык системный блогунун ичиндеги характеристикасына жараша баасы келип чыгат. Ал компьютердин процессору, ал компьютердин ичиндеги дисктердин көлөмү, оперативный памяттин чоңдугу, аздыгы, ошонун негизинде келип баасы чыгат да. Анан мен азыр мынтип айтып бергеним менен, сиз компьютер ала турган болсоңуз, компьютерди билген, түшүнгөн бир досуңуз деле болушу мүмкүн, коллегаңыз болушу мүмкүн. Ошонун жардамын колдонсоңуз, жардам сурасаңыз жакшыраак болот. Дагы суроо болсо жооп берейин, суроо жок болсо сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатсызбы? Кеңешбек Боратов, Кулунду СГОдан чыгып атам. Мына немеде бизде жаштар борборунда ачылган да. Анан бул жерде только айымдар үчүн экен, ушуну эркек балдарга не алып койсо да болобу? Жаштар менен биргеликте эле. Кыздар келе, балдар келе, жаштар борборунан ким келсе эле окуганга көчүрүп жарасак болобу? Бул социалдык проект болуп атпайбы? Ар бир проекттин өзүнүн максаты болот. Бул азыркы ушу проект долбоор айымдарга арналган да. Кийин дагы мырзалар үчүн дагы ушундай долбоор иштелип чыгып ишке аша турган болсо, ошо кезде мырзаларга болот. Мээрим айым, Айсулуу айым туура айтып атамбы? Эгер бар болсоңуздар. Түшүнүптүр, рахмат. Бул жактан азыр суроо болуп атат да, биз координатор бул жактан карап берип атабыз, кээ бир балдар да сурап атат да. Биз дагы ошон үчүн берген. Рахмат. Агай, менде дагы бир суроо бар. Ушул неме боюнча, компьютердик окуу сабаттуулук боюнча, бизде муну бир-эки аялдар, мисалы үчүн мектепте иштебеген эле аялдар да компьютер үйрөнсөк болобу, ушул немелерге кошулуп деп сурап атышат да.
болот, мыкты болот. Сөзсүз мектепте иштештин кереги жок. Ошо мектепте иштебеген, үйдө деле жана дама хозяйка болуп, бирок мен бизнес кылам, максат табам дегенге аракет кылган, баягы ичинде ынтызар ошондой айымдар болсо болот ошолор. Рахмат агай. Бул жерде жалгыз эле сабаттуулук эмес, бул компьютерлик сабаттуулук негизги курс. Мындан тышкары ишкердик боюнча, искусственный интеллект боюнча дагы башка бир канча темаларда дагы башка лекторлор, менторлор берип суhbat этет. Көп пайда аласыздар. Рахмат, анда кошуло берди айтып койсом болот экен, Кудай кааласа. Агай, менде суроом бар эле. Эме презентацияңызды көрбөй жатам да. Каяктан тапсам? Жок, мен азыр презентация чыгарган жокмун. Жана чыгарган учурда көрүп аттыңыз беле? Анда-санда экранымды поделить чагып көрсөтүп атам, ошол кезде көрүп аттыңыз беле? Азыр болсо мен жөн эле сүйлөп атам. Сабагыбыз аягына келип жетти. Эгерде суроолоруңуз бүткөн болсо, кечке чейин 1 саат 8-дерге чейин тапшырма жаңы Google формага киргизип коем, Classroom'га. Бул сабактын записин эртеңки күнү даяр болот. Бүгүн түнү менен даяр болот. Ошол кезде киргизип коем. Сиздерге мен ал жерге тапшырма жүктөгөн кезде поштаңыздарга кат барат. Көрөсүздөр сразу эле. Анан ошол кезде ачып, көрүп, иштеп берсеңиздер болот. Рахмат агай, жакшы туруңуз. Агай, чоң рахмат, саламатта калыңыз. Чоң рахмат агай. Рахмат. Сиздерге рахмат. Эмки сабакта уже текст терүү, текст менен иштөө, Word менен иштегенди үйрөнүп баштайбыз. Текстти форматтоо боюнча. Рахмат агай, саламатта калыңыз. Сау болуңуздар.